2 күндөн бери жол албайбыз. Кече сессия болуп бүгүн дагы бардык жумушубузга. Бияктан көргөнсү кубанычтабыз. Угушубуз боюнча бүгүн жумуштан алыптырсыз. Себеби эмне болду деп ойлойсуз? Жок, мен өзүм эле өз колум менен кеттим. Өзүңүз калгансыз беле? Өз колум менен кеттим. Негизи биз элди кыдырсак 2 күндөн бери караколдо бардык айтып атат. Мээр жакшы деп атат. Көрүп атабыз, акыркы 3-4 жылда өнүп атат караколубуз депчи. Анан ушундай иштер болуп атыптыр, жолдор оңдолду дейт, парктар салынып атыптыр. Анан өткөндө президентибиз эмне себептен сөгүш жарыялаган? Аны айта албайм, эми ал сөгүш жарыялайт да. Сөгүш жарыялаганда эми сурабайбыз да эмне сөгүш жарыялайт. Сөгүш жарыялайт, биз кабыл ала беребиз. Себебин айткан жоксуз. Жок. Сурабайбыз. Эми мындан ары эмне пландар бар сизде? Ошондой причина бар да, значит, бир жерден дагы тура эмес балким иштеп атабыз, ким билет эми аны. Сөгүш жарыялагандан кийин биз макул болушубуз керек любой нерсеге. Биз эми баягы мамлекет кызматкерлери солдат болот да. Айткан жерге барып иштейсиң, сөгүш берсе угасың, барын угасың. Ушундай. Канча убакыт мэр болдуңуз бул жакта? 1 жылга жетпей калды кичине. Чоң рахмат. Иштериңизге ийгилик болсун. Рахмат. Тамагыңыздар таттуу болсун. Рахмат.